Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аянда куттуу орозо көрсөтүүсү түз эфирде. Кызматыңыздарда мен Элизат Матисаева. Бүгүн биз сиздерге аманаткөй жана оозу бош жөнүндө кеп кылып бермекчибиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аманатка эч качан кыянат кылбагыла деп айткан. Бирок тилекке каршы учурда аманаткөй адамдар сейрек кездешет. Темага кайрылуудан алгач коногубуз менен тааныштырып өтсөк, жеке ишкер Ислам Мырзакимов мырза. Ассаламу алейкум. Кош келиптирсиз биздин студияга. Теманы баштоодон алдын коомчулук менен амандашып алыңыз, андан соң маегибизди уланталы. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл журт, сиздердин ушул кирип келген Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аллах Таала туткан орозолорубузду кабыл кылып, эки дүйнөнүн бактылыгын берип, элибизге, жерибизге тынчтык берип, мусулмандарга биримдик берсин. Чоң рахмат. Биз көрүүчүлөргө дагы ыйык орозо айына карата жакшы маанай тартуулоо максатында оюн уюштурган болчубуз. Ошол оюндун шартын түшүндүрүп кетсем. Азыр мен сиздерге бир суроо окуйм. Ошол суроонун жообуну 8850 кыска номерине жөнөтөсүздөр. Көңүл буруңуздар. Оюндун шарты мындай: кимде-ким суроого туура жооп берсе, эң алгачкылардан болуп СМС жөнөтсө, ошол белектин ээси болот. Нух алейхиссаламдын доорунда суу каптаган кезде момун мусулмандар жасаган кемеге түшпөй калган баласынын аты ким? Нух алейхиссаламдын момун мусулмандар жасаган кемеге түшпөй калган баласынын аты ким болгон? Урматтуу телекөрүүчүлөр, 8850 кыска номерине СМС жөнөтүңүздөр. Ал эми биз сиз менен маегибизди кайра уланталы. Темабызды жогоруда айтып өткөндөй аманаткөй жана оозу бош болгондуктан алгач эле суроону: аманат деген эмне? Шундан баштайлы. Аманат деген бул момун мусулмандарга, ошол эле адам баласына мындай айтканда аябай көйгөйлүү бир чоң максаттардын бири болуп эсептелинет. Анткени себеби мусулман баласына Аллах Таала канча нерсени аманат кылып берген да. Ошол эле маалда биз жакшы билебиз, аманат бул Аллах Таала менен болгон, Аллах Таала менен пенденин ортосундагы аманат жана башка жандар менен болгон аманат болуп эсептелинет. Эң оголу аманатты биз эң биринчи бул мусулман болгондон кийин аманаттын шартын, аманаттын жолдорун биз жакшы туура түшүнүп алганга өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Эми жекече айтканда ошол биздин оюбуз боюнча ошол аманатка бекем, аманатты бекем жана түз туура түшүнүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Аманаткөй кандай болуш керек? Биздин жеке оюбуз боюнча аманаткөй деген адам өзүнүн сөзүнө, өзүнүн амалына, жеке эле руханий жактан эмес, ошол эле маалда физический жактан дагы, материалдык жактан дагы бекем турган, бекем кылган, бекем ошону аткара билген адамды иншалла аманаткөй деп өзүм жеке түшүнөм да. Сиз аманаткөйсүзбү? Колдон келишинче аракет кылып жүрөбүз. Аманаттын канча түрү бар? Аманаттын түрү башта айтып кеткендей, бул жараткан менен жаратуучу Аллах Таала менен пенделердин ортосундагы аманат деп, андан кийин болсо адамдардын, то есть инсандардын ортосундагы болгон аманат деп түшүнөбүз. Аллахтын бизге берген аманаты кайсыл аманаттар? Кененирээк маалымат. Аллах Тааланын бизге берген аманаттары, Аллах Таала эң биринчи ушу Адам алейхиссаламды жаратып, андан кийин ушу бизди жаратып, пенделерди жараткандыгы бизге бул аманат деп эсептелет. Эмнеге дегенде, аманат бул адамдын жашоосундагы Аллах Тааланын бергени, бул аманат Аллах Таалага берген жана ибадаттары. Ошол эле маалда биз ошол аманаттын негизинде, ошол аманатты аткаруу билүүнүн негизинде иншалла биз өзүбүздүн бейиш жерибизге барганга бул чоң мүмкүнчүлүктөрдүн бири болуп эсептелинет. Өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, аманаттын эки түрүн айтып кеттиңиз: Аллахтын астындагы аманат жана пенделердин ортосундагы. Пенделердин ортосундагы аманаттар кандай аманаттар болушу мүмкүн? Бул эми жеке инсандын ортосундагы аманатты биз баарыбыз жакшы түшүнүп, жакшы билет болуш керек. Эми биз эми кайталап айтып кетип турган болсок, ар бир сөзүнө, ишине бекем турганы
жана ошондой эле баягы бир нерсени сөз берген болсо ошону туура аткарып, бир аманат кылып бир нерсени калтырып кеткен болсо ошону туура сактап, ошонун эмесине баягы өзү кандай берилген болсо ошондой жеткиргенди бул аманат деп, пенденин ортосунда аманат деп кыскача түшүнөбүз да. Ошондой эле туугандардын арасындагы аманаттар өзгөчө болуп кетет экен, ошолорду айтып кетсеңиз. Туугандардын ортосундагы аманаттар булар болсо негизинен тууган менен туугандын ортосундагы болгон аманаттар, мисалы байкеси болобу, иниси болобу, өзүнүн ордун билип, эжеси болобу, ошолор баары өзүнүн ордун билип, ата эне менен болгон байланыштардын баары туура кылынып, өздөрүнө жакшы иштерди кылган болсо, ошо жана айтылгандай эле сөздөрүндө, иш амалдарында бекем туруп, иштерди аткарган болсо, бул по-моему аманат болуп эсептелинет да адамдар ортосунда. Бизде сизге бул жакта көрүүчүлөр тарабынан суроо бар экен. Ислам мырза, баарыбыз пендебиз да. Аманатка кыянат же аманатты сактай албай калган учурларыңыз болгонбу дейт? Биз билебиз, жана хадистин маанисинде келет, күллү ибн адам хаттаун дейт да. Ар бир адам баласы бул ката кылуучулар дейт. Бирок ошо ката кылуучулардын эң артыктары ким деди? Тауба кылуучулар. Биз эми инсан болгондон кийин астагфиралла кээде билип билбей каталарды кетиребиз. Кээде ошол айтылган нерсени мүмкүн убагында или өз убагында аткара албай калабыз. Эми инсанбыз. Инсандык деген периштеден башкалар бар, ката кыла берет болуш керек. Эми болгон да ар бир убакта. Эми бирок биз эмне кылабыз? Ошону кайра Аллах Таала бизге мээримдүү болуп атпайбы? Ошон үчүн бизге кандай мүмкүнчүлүктөр берип атат. Эгерде бул иштерди кылсаңар, силердин жанагы билген күнөөлөрүңү кечирет. Эгерде азыр көп эстесиңер, Куран окусаңар, орозо кармасаңар деп бизге ошонун баары эмне кылат? Ошол билип билбей кылган каталарыбызды эмне кылат? Буюрса Аллах Таала өзү кечирип берет. Ушундай аяттар айтып калдыңыз. Аманатка кыянат кылган адамдар жөнүндө хадистер болсо хадис айтып бериңизчи, жана түшүндүрүп берсеңиз. Мисалы, аманатка кыянатты кыла турган хадистердин маанисинде Аллаху салли аля сейдина Мухаммед, адамдын жана адамдын ошол кыянатчылыкка бекем турбагандыгы жөнүндө белгилери болот дейт да, бир хадистин маанисинде келген. Дейт, ал адам сүйлөсө дейт, калп айтат дейт. То есть сүйлөсө ал калп айтат дейт. Анан бир сөзгө сөз берсе дейт, ошол сөзүн эмне кыла албайт, аткара албайт дейт. Бул ошол аманатка кыянат кылган адамдардын бир белгисинин бир жөнүндө хадистин маанисинен да. Дагы бизде темабыз аманат жана кыянат болуп жаткан үчүн кыянат өзү эмне, кыянат кылган адамдарга кандай жазалар бар? Жана аны мындай деп айтайынчы, эске түшүнүктүүрөөк болсун. Кыянат кылган адамдар ошол кыянат кылган адамдан жана жараткандан кантип кечирим сураса болот? Биздин темабыз ошо аманат болгондуктан, бул араб тилинен келгенде ошо аманаттын антоними, бул кыянат болуп эсептелинет да. Кыянат дегени биз кыргызда кыргыз тилиндеги өзүңүздөр билесиздер, ошо көптөгөн сөздөр ошо араб тилинен алынган. Бизде кыргызда ошо мааниси аманат, кыянат дегенде маанилер бирдей болуп чыгат да. Мисалы, ошол эле сиз айткандай бир нерсени аманатты туура эмес аткарып кылганы, бул кыянаттык, мындай айтканда жеке менин оюм боюнча бул кайдыгерлик. Кайдыгерлик эмнеге? Ошол кылган нерсеге мындай көп маани бербей или жакшы аткарбай атып, анан ошону эмне болот? Туура эмес аткарып коет. Или убагында аткарбай коет, или ошого сөз берип коет. Эми Кудай өзү кечирсин, бул кыянат кылгандардын кыянат кылган адамдардын орду жанагындай эле бул ахиреттеги сыноосу кыйын болот дейт. Анткени себеби ар бир пенде, ар бир инсан бул Аллахтын сүйүктүү кулу болот. Анан ошол Аллах Тааланын кулуна кайдыгерлик кылган адамдар, пенделер адилетсиздик кылгандын баары эмне болот? Өзүнүн ордун ошол ахиретте өзүнүн ордун табат дейт да. Бизде дагы оозу бош аманаткөй жана оозу бош деп атабыз. Сиздин оюңузча оозу бош адамдар кандай адамдар болот? Оозу бош. Оозу бош адамдар деген бул эми өздөрүнүн сүйлөгөн сөздөрүнө жанагындай бир сыр. Мисалы, бирок бир ойчулардын айткан сөзү бар экен.
ушу эки эринден чыккан сөз дейт, бул сыр болбой калат дейт да. А мисалы ошо сиз айтканда оозу боштук деген эмне дейт? Өзүнүн адамдар ишенип бир айткан сырын или айткан бир кебин өзү сактай албай, өзүнүн кызыкчылык жеке максатында же болбосо бир башка бир ойдун негизинде башка бирөөлөрдү жамандап или башка бирөөлөрдү башка бир максатта сөздү жеткирип коюу, мен ошону ойлойм, бул оозу боштук деп. Бизде дагы мындай суроолор бар да, айтат, оозу бош, азыркы учурда оозу бош кесиптерге дагы кайсыл кесиптер кирип кетиши мүмкүн дейт? Оозу бош кесиптерге деп. Эми азыркы күндө оозу бош деп кайсы кесипти айтсак болот? Эми мисалы айтылат, негизи тыйындын эки бети бар дейт. Ошосумал азыр мисалына көп айтат, журналисттерди деп көп айтышат да, оозу бош деп. Анткени алардын иши. Алардын иши бирок ошол эле маалда эмне кылат? Алар деген ачыктай көрсөтөт, бир ишти ошондой көрсөтөт. Кээ бир журналисттер бар, мүмкүн ошону туура эмес или башкача кылып, или башка бир максатта или бир иштин саясий бир оюндун аягында ошондой кылып көрсөтүшү мүмкүн. Жана орусча айтат, черный пиар деп коет го. Мүмкүн ошондойлорду. Мен жеке оюм боюнча ошентип ойлойм да. Бул оозу ачыктын эмес. Бирок көпчүлүк айтат экен, азыр ошондой кесиптерге адвокаттар же болбосо прокурорлор же дагы башкалар кирип кетет депчи. Себеби алар ошондой эле врачтар. Себеби алар бир адамдын жашоосу менен ойношот дейт да. Мисалы үчүн врачтар бир адам ал оорулуу болуп кетсе, ал ошого аманат болот дейт. Ал эми анын эмесине, ал жанына кыянат кылып коюшу мүмкүн дейт да. Сиз азыр журналисттер деп айтып кеттиңиз. Черный пиар дегенде сиз мисал катары түшүндүрүп кетсеңиз кененирээк, кандай эмелер? Эми черный пиар дейбиз, азыркы күндө көрүп атпайсыз, айрыкча могу жанагындай бир шайлоо убактарынын алдында, мисалы жанагындай саясий партиялардын жарышында или бир президенттикке или бир талапкерлик койгондо, ошондо көбүнесе оппоненттери бири-бирин черный, то есть мындай туура эмес или бир сыртта катылып жаткан нерселери эмне кылышат, ачыкка чыгарып ийишет. Или жанагындай бир туура эмес бир иштерди эме кылышы мүмкүн, көрсөтөт. Эми аны биз эми мындай кыска сөз менен айтканда черный пиар деген көп жерден эме болуп калат дейт. Бүгүнкү ушул биздин темабызга байланыштуу бизде атайын сюжет даярдаган болчубуз. Азыр ошол сюжетти чогуу көрөлү, андан соң маегибизди кайра улантабыз. بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Милдеттүү орозо эсептелген күндөрдө гана кармалат. Оорулуу же сапардагылар башка күндөрү кармап берет. Орозодо ооруганы же каарылыгы себептүү чыдай албагандарга күн эсебине бир жакырды тойгозуу жарыйма. Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы. Бирок орозо кармоо жарыйма төлөөдөн жакшы, эгер билсеңер. Ибадаттар куш болгонунда анын эки канаты сөзсүз орозо менен намаз болмок.
Яхья бин Муаз. Биздин маегибизди кайра улантабыз. Сиз эме жөнүндө айтып кетсеңиз, аманат жөнүндө исламда кандай тарыхый кандай эме окуялар болгон, бир окуяны айтып берсеңиз. Негизи ислам тарыхында азыркы күндө дагы биздин жанагы белгилүү аалымдардын окуяларында бул аманат боюнча аябай көп окуялар бар да. Мисалы биз адам баласында бул жана өткөдө айткандай биздин адам менен адамдын ортосунда аманат деген болот дейчи. Бул айрыкча соодагерлер, азыркы күндө бизде көп адамдар соодагер да. Бүт ошолорду да айтсак болот. Соодасында дагы аманаттык. Бул ушуга жараша бир окуялардан мисалы кайсы биздин имам Азамдын окуясында мисалы соодагерлигинде соодадан элет, сооданын ишинде бир убакта бир адамдар менен бир товарын соодалашкан болот дейт да. Мисалы айтып коелу мынча миң дирхамга деп койгон дейт да. Анан бир убакыт өткөндөн кийин ошол товардын баасы эмне болуп кетет дейт, көтөрүлүп кетет дейт. Анан башка адамдар келет дейт. Бизге ошол монча баада сатпайсыңбы, ошону бизге бербейсиңби дегенде, ошондо биздин имам эмне деп айтат дейт? Жок, мен бул адамды, бул товарымды мен тиги адамдар менен сүйлөшүп койгом. Мен ошолорго берем дейт да. Ошол жерден биз мына ушулардан байкасак болот да, биздин ошол аалымдардын, биздин ошол жол башчылардын бизге көрсөткөн жолдору, бизге көрсөткөн окуяларынан биз ошо кыянатчылыкка, то есть аманатка кыянатчылык кылбагандыктан да бир белгилеринен болуп эсептелет да. Эми азыркы күндө көп нерсени биз байкасак болот да. Мисалы кээ бир адамдар, мисалы эмне үчүн кыянатчылык кылат? Мүмкүн бирөө атайын кылышы мүмкүн бирөө айла жоктон кылышы мүмкүн дейт да. Мүмкүн бар да ошондойчу кыянатчылык. Эмнеге айла жоктон кылат? Айла жоктон өзүнүн жеке инсандык, жеке адамдык кызыкчылыгын өйдө коюп, башка нерселерди эмне алат? Ылдый таштап өзүнүн максатына жетиш үчүн мүмкүн ошону эмне алып салат? Аманатка кыянат кылып коюшу мүмкүн да. Аманат жөнүндө дагы бир хадис айтып туруп, маанисин чечмелеп бериңиз. Аманат жөнүндө хадистердин осы хадистердин маанисин мындай алып көрсөк болот да, жана бир эмесинен окуп көрдүк. Эгерде адамда аманатчылык жок болсо, бул адамда эмне дейт? Ыймандын жоктугунун белгиси болот дейт да. Эмнеге бул? Анткени Аллах Таала бизди бул жашоого жараткандан кийин бизге эмне аманат кылып, бизге бул ибадаттарды берди. Мисалы мына орозо бизге эмне аманат. Биз аманат кылып ошо орозону өзүнүн шарты менен, өзүнүн жолдору менен кармап туруп, Аллах Таалага эмне барабыз да. Анткени бул хадистин далилинде келет да. Орозо кармагандар эки нерседе сүйүнүштү дейт. Биринчиси ооз ачып атканда сүйүнөт дейт. Экинчиси эмне дейт? Аллах Таалага жолукканда сүйүнөт дейт. Дагы бир хадистин маанисинде келет, силердин баардык кылган иштериңер баарыңар өзүңөр үчүн дейт. Бирок орозо бул мен үчүн Аллах Таала айтат дейт да, хадистин маанисинде. Эми ушундан биз карасак болот да, бул дагы бизге эмне? Аллах Таала бизге ушул орозону, мисалы азыр ороз айында жүрөбүз, орозону бизге аманат кылып берди. Биз ошону өзүнүн шарты менен, өзүнүн жолдору менен, өзүнүн пайгамбарыбыз көрсөтүп өткөн жолдору менен эмне туура кармасак, бул дагы иншалла ошол аманатка бекем тургандар болот. Бул эми аманат, ушу көрдүңөр, Аллах Таала менен болгон аманат болот. Ошол эле биздин ибадаттарыбыз, намаздарыбыз болобу, берки адам менен болгон байланышыбыздагы аманаттарга эмне бекем болушубуз керек. Азыркы учурда сиз мурдагы тарых менен азыркы учурдагы эмелерди салыштырып кеттиңиз, аманатка кыянат кылган боюнчачы. Мурда деле тарыхта ушундай аманатка кыянат кылган адамдар жөнүндө бир жакшы, кызыктуу биздин азыркы жашообузга туура келе турган ошол сыяктуу окуялар болгонбу? Ошондой окуялардан айтып берсеңиз. Эми андай окуялар туура болгон, бирок азыркы маалда мен эсиме мындай бир ошондой бир окуянын келиши кыйын болуп турат. Эми бирок
мындай окуяларды мисалы аманатка кыянат баягы бул ошол аманаттын негизинде баягы чынчылдык айдага келип такалат да. Мисалы чынчылдык жөнүндө бир окуяны айтып кете турган болсо, жана бир исламдагы бир шариат жөнүндө бир баланын бир адамдарга ошол себепкер динге киришине себепкер болгонучу. Баягы эмне болот, күндөрдүн биринде бир жалгыз эненин баласы болот да. Ошол баланы окутуш үчүн чынчылдыкка үйрөтүп эмеге жиберген болот да, окугач алыс жака. Анан ошондо баласына айтат да, балам сен эч качан калп айтпа. Калп айтпай жүргөнүң деп ошо баласына акчасын берип, акчасын катып коюп, ошол жерден жолдон баратканда аларды эмне болот? Жанагындай каракчылар кармайт да. Каракчылар кармагандан кийин баардыгынын акчаларын талаптанып атканда ошо баладан келип сурайт да. Эй балам, ай бала сенде эмне бар десе, менде монча акчам бар, мондай жерде катылган дейт. Анан ошол жерден таң калышты, сени элдер акчаларын катып аткан болсо, сен неге бунун баарын айтып берип атасың десе, ошондо айтат, менин апам мага ушундай чынчыл болду үйрөткөн дейт да. Чынчыл бол депчи. Анан ошондон тиги адамдар баягы кылган иштерин баарын таштап, өздөрү кайра эмнеге иншалла ошо ислам жолуна Аллахка кайра кайткандардан болгон дейт. Буну эми ошол биз чынчылдык ушул аманаттын бир андайды бир мындай айтканда бир жакыны болуп атат. Мен жеке оюм боюнча ошентип ойлойм да. Бул ошол аманатка кыянат кылбагандык деген мааниде. Бул жерде биздин да бир сурообуз бар экен. Жана жогоруда айтып өттүңүз пенделердин арасындагы аманаттар боюнчачы. Ошол эле учурда бир туугандардын арасында андай айтып өттүңүз. Бул жерде айтат, жараткан астындагы аманаттарды негизги кайсыл аманаттар, жараткан астындагы аманаттар негизги кайсы аманаттар дейт? Жараткан астындагы эң аманаттар ошо Аллах Таалага шерик кылбоо. Аллах Таалага ыйман келтирүү, Аллах Тааланын жанагы китептерине, пайгамбарларына баарына ишенүү, Аллах Таалага болгон бизге берген парз кылынган ибадаттарын толугу менен аткаруу, бул ошол Аллах Таала менен пенденин ортосундагы аманаттын бир эмеси болот да. Сиз жашооңузда, негизи жеке жашооңузда ушундай учурлар болдубу деп бирөөдөн бири аманатты алып туруп, ошол бойдон сиз унутуп койдуңуз эле. Анын эсине тапшырбай койдуңуз. Ошондой учурлар болду эле, аманатка кыянат кылган учурларыңыз? Бирок ошондой окуялардан азыр эстеп көрсөк, мүмкүн болгон. Бирок ошол эле маалда баягы силер айткандай, жана башында силер суроо бербедиңер, ушул аманатчылыкка силер кылбаганга аракет кыласыңарбы дегендечи. Биз мисалы силер айткандай бирөөдөн бир буюм алганда, ошол буюмду айтылган убакытта, айтылган мөөнөттө бергенге ошол эле маалда ошол кандай алынган болсо ошону тапшыргандай аракет кылып жүрөбүз да. Бирок жанагындай мүмкүн болгондур. Мисалы эми үйдө жана көрөкат болот, или майдачы үйдө жана бирөө кошунадан бирдеке алышы мүмкүн, аны кайра ордуна бериши мүмкүн деген ошондойлордо мүмкүн унутулуп калгандыр. Эми инсанбыз да, инсан насиян дейт. То есть инсан унутчаак дейт. Анан акырындык менен анын иштерди өз ордуна алып келгенге аракет кылып жүрөбүз да, буюрса. Чоң рахмат. Убакыт деген ушкан куш экен. Сиз менен биз бөлгөн убактыбызда сонуна келип жетти. Көрүүнү эмени өзүңүз жыйынтыктап кетсеңиз. Эң биринчиден ушул сиздердин чыгармачылык жамаатыңыздарга чоң рахмат. Ушундай Кыргызстанда ушундай иштерди аткарып, элге өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөргө жараша элге жакшылыктар жеткирип атканыңарга жана ошондой эле сиздердин ишиңиздерге ийгилик өркүндөй берсин, жараткан өзү колдоп, рызкысын, берекесин кенен жаадыра берсин. Анан жалпы эл журтка дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулмандар, Аллах Таала туткан орозоңуздарды, кылган ишиңиздерди, кылган ибадаттарыңыздарды жана ошондой эле айрыкча элден сооп алалы деп жанагындай ооз ачтырып аткан мусулмандарга Аллах Таала кылган иштерине берекесин берип, сообун берип, эки дүйнө бактылыгын берип, элибизде, жерибизде тынччылык, молчулук болуп, бири-бирибизге болгон сыйды, бири-бирибизге болгон сиз айткан аманатчылыгыбызды бекем болуп, Аллах Тааланын бизге берген аманаттарын түз
так жана жакшы аткарып Аллахтын ыраазычылыгына жетип эки дүйнөнүн бактылыгын көргөн чыныгы мусулмандардан болуп баарыбыз жүрөлү. Аллах Таала туткан оразаларыңыздарды кабыл кылып эки дүйнөнүн бактылыгын берсин. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз эфирибизди ушу менен жыйынтыктайбыз. Дагы биздин экинчи коногубуз бар. Биз Аманаткөй жана Оозу Бош жөнүндө кеп кылып бердик. Кийинки коногубуз менен Оозу Бош жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Биз эфирибизди кайрадан улантмакчыбыз. Теманы эскертип кетсем, Аманаткөй жана Оозу Бош жөнүндө кеп кылып жатабыз. Темага кайрылуудан алгач биз экинчи коногубуз менен тааныштырып өтөйүн. Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков. Ассаламу алейкум, Нуржигит мырза. Кош келипсиз биздин студияга. Рахмат. Темага кайрылуудан алгач коомчулук менен амандашып алыңыз, андан соң маегибизди уланталы. Ассаламу алейкум, эли журтубуз. Аманчылык, тынччылык тилейм. Жараткан Алланын аты менен бүгүнкү жолугушууну баштайбыз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдар болсун. Качан болбосун элибизде бир бепилдик болсун, аманчылык болсун, тынччылык болсун, элибизге ыйман береке тилейм. Чоң рахмат. Темабыз Аманаткөй жана Оозу Бош болгонуна байланыштуу дароо эле суроону Оозу Боштон баштасак. Оозу Бош адамдар кандай адамдар деп ойлойсуз? Эми ушунча макулуктар бар дүйнөдө. Макулуктардын сан деле жетпесе керек, бирок ошолордун ичинен сүйлөш, баарлашуу, пикир алышуу бактысыз бир гана адамдарга буйрулган экен. Анан өзү бош деген сөз негизи жакшы маанайда айтылбайт да. Айталык көңүлү бош, чек арасы бош, тылы бош, мүмкүнчүлүгү бош, мүнөзү бош деген. Анын сыңарындай Оозу Бош деген деле ушундай бир сапат негизинен мындай терс маанайда айтылат да. Анткени аманаттык жөнүндө азыр айтып атасыздар. Бирөө сага бир сырын айтса, бул сага болгон анын аманаты. Анан ошону бирөөгө айтып коюштун бул өзү Оозу Боштук. Анан илгери баягы Советтер Союзунун учурунда бир постерлер болот эле, сүрөттөрчү. Балтун находка для шпиона деген. Мамлекеттин чоң сырлары бар. Билесиз, эгерде адамдын кээде күчтүү кылып турган, сүрдүү кылып турган, мамлекет кылып турган сырлары бар да. Ошолордун баардыгын билип-билбей айтып ала турган болсоң, бул бир эле сенин өзүңө эмес, мамлекетиңе, коомуңа, элиңе, журтуңа абдан бир зор зыян тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн Кудай Таала баягы өзгөчө жигиттерге сырга бекем болууну, ошондой эле Оозу бекем болууну бул мындай бизге бир аманат катары көрөм да, эркектерге өзгөчө. Анан ошон үчүн адамдар баягы Оозу Бош болгондо сактаныш керек. Кээде баягы Оозу Бош болуп туруп айтпай турган сырды айтып коюп, бул адам менен адамдын мамилесинин бузулушуна алып келип атпайбы? Анан шайтандын эң жакшы көргөн ишин билесиз да. Бул бирөөнү арак ичирип коюу, же намазын калтыртып коюу, же болбосо адаштырып, туура жолдон чыгарып коюу эмес. Эң бир жакшы көргөн иши адам менен адамды уруштуруп коюш экен да. Адам менен өзгөчө үй бүлөнү бузуп коюш, дос менен достун ортосун ажыратуу, бир туугандардын мамилесин бузуу. Анан ушулардын көпчүлүгү көп учурда Оозу Боштуктан болот да. Ошон үчүн дененин бардык мүчөлөрү тилге кайрылат дейт күнүгө. Тил, сен өзүңдү жакшы карма. Эгерде сен өзүңдү жакшы кармасаң, калганыбыздын да абалыбыз жакшы болот. Эгерде сен ушундай бир кыянат кылып кое турган болсоң, анда бардыгыбыз балекетке туш болобуз депчи. Ошон үчүн баягы унчукпай коюп, же болбосо сөздү азыраак сүйлөп өкүнгөн кишини көрө элекмин. Бирок бир нерсени ачыкча айтып алып өкүнгөндөр аябай көп да. Айтат го, оозуңдан чыккан чакты сөз бул сенин кулуң, сөз чыгып кеткенден кийин сен сөздүн кулусуң депчи. Ошон үчүн эмне үчүн баягы көп учурда тили менен күнөө кылгандар көбүрөөк чоң күнөө жасады деп эсептелинет да. Анткени мушуң менен көрсө бир адамды урат экенсиң, эки адамды урат экенсиң, 4-5 адамга зыян келтирет экенсиң, бирок тилиң менен тетиги океандын ар жагындагы адамдарды деле капа кылып коюш мүмкүн экен да. Бир элди, бир жамаатты мындай аброюн түшүрүп, кадырын кетирип коюш мүмкүн экен. Ошон үчүн Оозу Боштуктан Кудай сактасын деп тилеп жүрөм дайыма. Аманаттын өзүңүздүн жашооңузда кайсыл учурда колдоносуз? Адамзаты эң аң сезимдүү, эң билимдүү, эң илимдүү, акылдуу жаратылган бир макулук да. Анан акыл эстүү болгондон кийин аманат деген бир гана адамга буйрулган нерсе экен. Адамга буйрулган нерсе экен.
Мисалы эшекке бир аманат айта албайсың, атка, коёнго, жолбарыска аманат айта албайсың. Ошон үчүн бул менин жашоомдун 24 сааты бардыгы эле аманат да. Анткени аманат дегенде эле бирөө берген 5000 сомду экинчи адамга берип коюш эмес. Кудай берген өмүр аманат, Кудай берген убакыт аманат, ата-эне аманат, үйлөнгөнмүн, алган жарым аманат, бала чакам аманат. Азыр имам фонду иштеп атам, буга чейин президенттик аппаратта иштедим. Ар бир кызматым Кудайдын мага берген аманаты. Акыретте булар үчүн сурак болорун билем. Азыр бул жерге чакырдыңыздар. Сиздердин бул аманатыңыздарга кыянат кылбайын деп бул жака келип отурам. Айтор ушул өмүрдөгү эң чоң тилектеримдин бири мага болгон аманаттарга кыянат кылбасам экен деп жүрөм. Ошон үчүн 24 саат бою эле менин өмүрүмдөгү бул ар бир көз ирмем, ар бир мүмкүнчүлүк бул аманат катары мамиле кылып, ошого кыянат кылбасам, ошондо мен жашоонун акысын берген болом деп аракет кылып жүрөм. Биз бүгүнкү темага байланыштуу атайын сюжет даярдаган болчубуз. Ошол сюжетти азыр чогуу көрөлү, андан соң кайра маегибизди улантабыз. Аллахтын пендеге тапшырган аманаты бул дин. Аллахтын динине моюн сунбай, аны башкаларга жеткирбей, ибадат кылбай коюу аманатка кыянат кылуу болуп эсептелет. Ал эми пенделердин ортосундагы аманаттын түрү өтө көп. Алардын биринчиси бийлик. Эл башына келген адамга ошол эл аманат катары тапшырылат. Элдин акысын жеш, аларга туура эмес өкүм чыгаруу, алардын муктаждыктарын өз убагында чечпөө сыяктуу иштер аманатка кыянат кылуу болуп эсептелет. Ошондой эле бир адамдын экинчи бир адамдан кандайдыр бир буюмду сактап берүүсүн же бирөөгө алып барып берүүсүн сурануу да аманат. Эгерде ошол учурда сиз аманаттын өз ээсине тапшырбай унутуп койгон болсоңуз, бул аманатка кыянат кылып калган болот. Кандай райгы? Жана китепти берип койсоңузбу? Чыгып кетпеңиз. Мына ушундай көрүнүштөр коомубузда көп кездешет. Акыркы учурларда унутчаак болуу баарыбызга эле тааныш болсо керек. Жалгыз эле улгайып калган адамдар эмес, жаштар арасында да бул нерсе көп кездешет. Бул тууралуу психолог Назира Тилек кызы мындай кеңештерин берди. Негизи бул деген унутчаактык. Бул биздин жаштар азыр өзү менен өзү иштешпейт да, өз ара иштешпейт. Бул память деген күчтүү нерсе да. Памятти деген ар дайым иштетип, ар дайым өркүндөтүп өстүрүп туруш керек. Көңүл бурбайт. Бир чети бар. Экинчиси деген бул оорусунан да болушу мүмкүн. Анткени деген склерозду деген бул мындай тышкы оорулар дагы белгисиз болот. Бир жерден деген ооруп унутчак болуп атса дагы жок, бул деген бул жөн эле унутуп калдым деп коюшу мүмкүн. Бирок аны деген эң башынан баштап изилдеп туруп диагнозун чыгарбаса, бул склероз деген такыр эле өркүндөп, анда такыр оору аябай өсүп кетет. Ал эми аманатка бек болуу туурасында Байтикова Бурулсун буларды кошумчалады. Оорусу деп коет го, ошол убакта ага күнөө жазылбайт, күнөө болбойт. Анткени 3 адамдын ага калем көтөрүлдү деген бар го. Бул жана мажнун болсо, жинди оорусу менен ооруса, экинчи катачылык менен, ошол мисалы катачылыкка кандай мисал кылабыз? Мисалы, этияттанып орозодо оозуңа суу албайын деп, бирок суу жүгүртүп кетти да, мисалычы. Этияттанса дагы болбой жүгүрүп кетти, мисалы. Экинчиси, үчүнчүсү ошол жана унутчак адам. Альцгеймердики именно. Сиз айтып аткан маселе бул унутчак в этот данный момент унутуп атат, бирок мындай чөчөй караганда унутчак эмес. Медиктер аны оору деп чыгарган эмес. Демек ага күнөө жазылат, эстер менен бербесе. Эфирибизди кайра улантабыз. Оозу бош жөнүндө кеп кылып жатабыз. Ошого сизге дагы бир суроо.
Бир тамаша бар эмеспи, эч кимге айтпа деген сөз эртеси карасаң элдин баарына айтылып кетет депчи. Ал дагы барып мага эч кимге айтпа деген болчу, сага айттым деп эле ушинтип жайылып кетет дейт да. Сиздин жашооңузда ушундай учурлар болду беле? Сиз бирөөгө аманат айткан сөзүңүз элдин баарына чайып кетти. Андай учурлар көп эле болгон. Кыргызстанда бул кадырсыз эле көрүнүш да. Бирок кээ бирлери балким баягы амалдар ниетке жараша деп Hazreti Umar sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарыбыздан ырбайт кылган эмеспи, амалдар ниетке жараша болот депчи. Кимдин ниети кандай? Бирөөлөрү жамандык тилеп, жамандык калып атайын айтып коюшу мүмкүн сырыңды. Дагы бирөөлөр болсо жакшылык тилеп айтышы мүмкүн. Мисалы жашоодо көп эле болгон, бир учур болот да, баягы өткөл курак, анан сырдашканга киши издейсиң, анан кээде апаңа сырыңды айтасың да. Апа эч кимге айтпа десең, бир 4-5 күндөн кийин атаң менен сүйлөшүп отурсаң, атаң баягы сырыңдын четин чыгарып коет да. Балам жашоодо мындай болот, анан ошону эмнетиш керек, тигинтиш керек деп, анан барып алып эле ошо өткөл курагымда апама таарынып калышмын. Апа, айтып койгон турбайсызбы десем, апам, эми мен ишеничтен чыгып калбадымбы? Экинчи мага айтпайт дем деп байкуш. Бирок кайра мен айтканды токтотчу эмесмин, апам болсо атам айтканды токтотчу эмес. Мында бир эми байкуш апа деген балага жамандык каалабайт да. Ошол ата менен кеңешип, ушундай курак экен, ушундай бир аял сырлары бар экен, балким кандай жардам берсек болот, кандай тарбия берсек болот, кандай багыт берсек болот деген мааниде да. Ошондой учурлар жашоодо көп эле болду. Андан тышкары кээде өзүң билбей бирдемени айтып аласың. Өзүңдү оюңда эчтеке жок, бирок капа боло турган сөздөрдү айтып аласың. Анан сен ушинтип айтыпты деп бирөө айтып барса, анан адамдардын ортосунда бир мамиле муздап кетет да. Ошон үчүн апамдын бир сөзү бар. Айткан жаман эмес, сени айтты деп айтып келген жаман депчи. Ошон үчүн баягы жалган айтуу бул чоң күнөө да. Өтө чоң күнөөлөрдүн бири, кыргызда деле сөз бар, калптын казаны кайнабайт, жалган жарыбайт деген. Бирок бир учурда калп айтканга уруксат берилет экен да, адам менен адам урушуп кетпеш үчүнчү. Адам менен адамдын мамилеси бузулуп кетпеш үчүн, үй бүлө бузулуп кетпеш үчүн, жамааттардын ортосунда мамиле дарап кетпеш үчүн. Бирок кээде ушундай жагдайларды көрүп калабыз, адам менен адамдын мамилесин бузуш үчүн жалган сүйлөгөндөр бар да. Ошон үчүн эми негизи сырга бекем болгонго эмне жетсин. Мисалы, күнөө дагы күнөө дейт, күнөөнү айткан дагы күнөө дейт. Кээде биз өзүбүздүн абийирибиздин кетишине өзүбүз эле себепкер болобуз да. Кудайга шүгүр, кээ бир адамдар такаба болуп калды, мурда күнөө жолдо жүрсө, айыбын түшүнүп, ыйманга келип, туура жолго түштү. Бирок ушу өткөндөрүн айтып бере берет да. Бирөө келип сураса, мен мурда жаман элем, мурда мен арак ичет элем, мен мурда көчөдө мынтип жүрөт элем. Кыздарга кыянат кылгандардан бери айтып берет экен. Анан акыретте Кудай Таала кечирип коеюн десе, бирөөгө өзү айтып койгон, ал күбө болуп калат дейт да, ушинтип. Сен бул киши өзү айткан болчу, мындай жазасын бериш керек депчи. Ошон үчүн кээде мисалы билип билбей адам кызылды өтүп кетсе, аркага келип алгандан кийин айга айтпайт да, мен кече кызылды өтүп келиптим эле, бүгүн штрафым ал депчи. Кудай Таала жашырып койду, жашыр, бирок андан кийин кайталаба. Ошон үчүн баягы ооздун бекем болушу, ооздун бош болбошу бул өтө бир сонун сапаттардын бири да. Бизде көрүүчүлөр тарабынан сизге суроо бар экен. Арыбаңыздар, Нуржигит мырза, аманат сөзүнүн мааниси кандай жана кандай которулат болду экен? Рахмат дейт. Эми амана деп менде мурда эле арабиз келип кетти, араб тилин аябай жакшы билген. Алдымдарыбызда келет, бул өзү чындап эле кыргыздын сөзү эмес. Анан аманат сөзүнүн мааниси кандай жана кандай? Эми аманат деген бул акыл эстүү жандарга, адамзатка Кудайдын бир табыштап, ошол акысын берсин, баркына жетсин деп берген нерсеси да. Айтып атпаймынбы, акыл эстүү болгон үчүн адамзатка бул дүйнө аманат болгон. Ошон үчүн жүрөк оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот дейт. Жүрөк бузулса адам бузулат, адам бузулса алам бузулат дейт. Эмне үчүн төө бузулса алам бузулат, эшек бузулса алам бузулат деген сөз жок да. Анткени ушул дүйнөнүн бардыгы бизге аманат. Ошон үчүн бул аманат деген акыл эстүү адамга буйрулган нерсе. Биздин мына убактыбыз аманат, тилибиз аманат, өмүрүбүз аманат, ден соолугубуз аманат. Эмне үчүн арак ичпе дейт? Анткени сенин ден соолугуң аманат. Акыл эсиң аманат. Анткени ушул чылым чегүү, банги менен алек болуу, ушулардын бардыгы акылды дагы бузат да, акылдан мокотот, арамды жеш дейт. Ошон үчүн аманат деген түшүнүк абдан кенен. Адам болгондон кийин бул жашообуздун бардыгы эле аманат. Аманат деп болбогон бир нерсе болбосо керек. Чоң рахмат. Бизде ыйык ораза айына белек бергиле, сүйүңөр артсын деген хадистин негизинде атайын сюрприз деген рубрикабыз бар болчу. Ошол рубриканы азыр чогуу көрөлү, андан соң кайра маегибизди улантабыз. Рамазан, Рамазан, куттуу болсун Рамазан, Рамазан, Рамазан,
Куттуу болсун Рамазан. Алейкумассалам, келіңіз. Орналыңыз. Саламатсыздар, қош келіпсіз біздің телеканалға, біз сізді ұлғатамыз. Біз сіздерге ошол телеканал аркылуу өзүнүн сүйүктүү инсаныбызга белек берели деп чечтик эле. Бул белек кимге берилиш керек? Жана ал инсан туурасында бир аз маалымат берип берсеңиз. Бул белектин ээси Чыгыш университетинде филология илимдеринин доктору профессор мени 4 жыл окуткан мугалимим Лешоя Зубаевичке. Белек берүүдө жакын адамдар көп го. Бүт тууган деген бар, эн ата деген бар, курбу курдаш деген бар. Бирок сиз өзгөчөлөнүп өзүңүздүн агайыңызды тандап аптырсыз. Эмне себептен агайыңызга бүтүсүз белек колдонууга туура болдуңуз? Эми агайым сөзгө аябай маани берген киши, сөз баккан киши, сөздүн башка айтканда сөз менен иштеген киши да. Анан андыктан ошол китеп, Куран, мынын ичинде өтө Алла Тааланын өзүнүн жеке улуу сөздөрү бар. Демек бул сөздөргө маани бергенге маани бериш керек деп ойлойм да. Ошондуктан сөздөргө маани берсе таш болот го деген ойдомун. Сизден белек алам деп күтүш мүмкүнбү же эч кандай күтпөйбү? Менден белек алам деп күтпөшү мүмкүн. Эгер бирок менден белек алышын билген болсо, демек ушундай ыйык китеп алам деп күтүш мүмкүн. Бул баракта атайын ушул устазыма, мугалимиме жаздым. Кайрылуу кат десек деле болот. Агайга бул жерде чакан кабыл тилекте камтылган. Сиздерден бир өтүнүч, барганыңыздарда ошол мугалимден өзектөрдү окуп берүүсүн сурасаңыздар. Келиңиз анда сиздин ушул белек алчу адамдын бәрин тактап алалы, андан кийин анаңыздан белек алайын, Белектин ээсине жеткирүү үчүн мен белектин алайын. Белек Кудай буйрса убагында жеткиребиз. Кудай буйрса агайыңыз эгерде окуу жайда болсо окуу жайга алып беребиз, үйүнүңүз үйүнө алып берүүгө аракет кылабыз. Андан кийин агайыңыздын сиз болгон ыраазычылыгы же сүйүү үчүнбү айтор биздин телеканал аркылуу көрөсүз деп айтабыз. Саламатта барыңыз. Күтүүсүз белек аттуу рубрикабызга Акчылтай Аскарали уулу өзү ушул өзүнүн агайына күтүүсүз белек тапшырып коюуну өтүнгөн эле. Азыр биз Махмуд Кашкари Баскани атындагы Чыгыш университетинин журналистика кафедрасында эмгектенген Бейшебай Усубалиев аттуу агайдын үйүнүн жанына келип калдык. Азыр биз агайга күтүүсүз белек тапшырууга даярбыз. Алыңызбы, ден соңуз жакшы агай? Жакшы жүрөсүзбү? Анан ошол сизге ушул белекти бергичекти, сизге бир нерсе суроо узаткым келет. Ушундай сюрприз кылып буга чейин белек алгансызбы? Жок. Биринчи. Бүгүн күттүңүз беле белек алганды? Күткөн эмесмин. Бул белекти ким берди деп ойлоп атасыз? Окуучуларым бериши мүмкүн деп ойлоп атам. Окуучуларым. Дагы ким бериши мүмкүн? Жакындарыңыздан көбүнчө ким белек берет? Жакындарымдан көп деле белек алып. Ошо окуучуларымды айтып калдыңыз, агай ошо окуучуларыңыздан көп белек алат окшойсуз, Балким. Жакшы. Анда сизге белекти тапшырайын, агай. Бул белек сизге. Анан бул белекти ошол жогоруда сиз айткандай эле өзүңүздүн окуучуңуз берди. Акчылтай Аскарали уулу деген. Бизде иштейт. Анан сизден өтүндү эле могу жерде бир кагаз бар. Агай мүмкүн болсо ошол кагазды үйүнүн чыгарып окуп берип койсо деди эле. Окуп бериңизчи агай, ичинде эмне жазылган экен билели. Сүйүктүү агайым Бейшебай Усубалиевке. Салам алейкум, урматтуу агайым Бейшебай Усубалиевич. Алгаш сизден кечирим сурагым келет. Себеби студенттик күндөрдө билип билбей көп жаңылыштыктарды кетирсем керек. Сиз сөз баккан жана ага маани берген инсансыз. Бул китепти сөздөр да абдан маанилүү экенин эске алуу менен сизге белек кылууну туура көрдүм. Кудайым ден соолугуңузду саламат, өмүрүңүздү узун кылсын. Сизден дагы көптөгөн чыгармаларды, эмгектерди күтөбүз. Siz tereң, урматтуу менин студентим Акчылтай Аскарали уулу. Илимибизге тазим муалимим деп
колун коюп тур ичинде. Жакшы экен ага. Жакшы. Белек деген өзү жакшы нерсе да. Анын күтүүсүз болгону биресе адамды ойго салат, кимден келди, тияктан келди, бияктан келди деп. Жакшы ойлорго салат. Жакшы нерселерге баягы эски унутуп калган кишилерди эстейсиң. Бул өзү жакшы нерсе. Жакшы. Анан эми ошол алган, ошол сиз белек алган Акчолтойго эмне деп айтат элеңиз ага? Акчолтойго аман эсен жүрсүн. Акчолтой биринчи курста келгенде аттан түшүнүп эле элге аралашпаган. Андан кийин бара эл аралашып, өзү ачылып жазылды. Анан мен ага билимин өркүндөтүүнү өзүн жалаң гана диний эмес, илимий менен, өнөлүк адабият менен казып окууга үндөргөн да. Жанталашып, кызылдай мээнет кылганды билет, бирок ошол мээнетти керектүү нерселерге жумшаш. Рахмат, жакшы. Рамазан, Рамазан, куттуу болсун Рамазан. Рамазан, Рамазан, куттуу болсун Рамазан. Темабызды кайра улайбыз. Оозу бош жөнүндө кылычтабыз. Сизге дагы суроо. Сиздин жашооңузда сизге убада берүү аткарбай койгон учурлар болду эле ушундай адамдар? Жана ошондой адамдар менен мамилеңиз кандай азыр учурда? Убада берип аткарбай коюу эми биздин элде мындай сейрек кезге турган көрүнүш деп айтыш кыйын го. Мисалы мен Японияда окудум. Чындыгында бизге Кудай Таала мусулман болуш бактысын берген да. Адамдагы эң чоң байлык эмне? Бул ыйман. Адамдын эң чоң бактысы эмне? Бул күнөөлөрдүн кечирилиши деп жүрбөйбүзбү? Адамдагы чоң байлык бул жакут эмес, алтын эмес, анткени байлык бийлик колдун кирип бүгүн бардыгы эртең жок. Бирок ыйман деген бул адамды эки дүйнө бактылуулап турган бир чоң дөөлөт, чоң бакыт экен да. Бирок ошол бизге буйруган ыйман япондорго, немистерге буйруган эмес да көпчүлүгүнө. Алар негизинен башка диндерди тутунат, таухид, жараткандын бирдиги барлыгы жөнүндө, пайгамбарлар жөнүндө, китептер жөнүндө, периштелер жөнүндө, акыреттер жөнүндө түшүнүгү жок. Бирок ошончолук убадага тактыгын абдан таң каласың да. Мисалы элестетип көрсөңүз, талаада дарбыздар турат. Дарбыздардын жанына тараза коюп койгон. Анан бул жагында акча салган кутуча турат. Бул тараза тартып алып кете бергеле килограмм мынча сомдон эч ким жок. Анан япондор кетип атып туруп, ошого коюп тартып алып эч ким жок. Акчасын төлөп коюп кетип атат. Арзаныраак дагы төлөп койбойт да, канча чыкса ошол акчаны төлөйт да. Анан жанында турган кыргыз киши сурайт эмиш, саткан кишилер кайда десе, сатып отургангалардын убактысы жок. Алар дыйкандар тиги талаада дарбыз өндүрүп атат депчи. Анан кийин тамашалап бирди алып кете бербейлиби десе, таң калат экен да, ишенбейт экен. Акылына да келбептир андай. Алып кетели дегенчи, жөн эле алып кете бербейлиби, билбейт калат десечи. Мына ушул убадага, аманатка тактык, бекемдик деген мына ушул да. Бизде болсо мындай кээде каратып туруп деле алдап койгон жагдайларды көп эле көрөбүз да, каратып туруп делечи. Эми эң чоң күнөөлөрдүн бири ушу таразадан алдамай экен да. Таразадан алдамай экен. Ошо таразадан алдаса, адам зина кылса, мындай өмүрү кыйылып кыскарып кетет дейт да. Ошону түшүнбөй эле көз алдыңда мисалы таразада алдаган соодагерлерди көрүп жүрөбүз. Айтор бизде убада берип туруп аткарбай койгон ишler көп эле болгон. Баягы жаштык кезде бир 8-9 класста окуп аткан мезгилде баягы үйгө батпай көчөгө чыккым келет. Анан ал мезгилде сотовый телефон деген жок эле. Классташтарым дөрөс айтып калды. Бүгүн мен сага барам, достор менен. Күтүп тур. Мен үйүмдө кыйкырса укпай калбайын деп, анан кыштын күнү суук болчу. Ушу күн баткандан баштап түнкү саат 12-1ге чейин эшикте жүргөн эсимде да. Эшикте жүргөн эсимде, бирок алар унутуп калдыбы, же жөн эле келбей койдубу, убактым жөн эле кетти, үшүп калдым. Анан абдан таарынгам досум ошондо. Ушул ишим эсимден кетпейт. Азыр ошол досуңуз менен мамилеңиз кандай? Мамилем жакшы. Ал досум азыр Москвада иштейт. Абдан салаваттуу, турмушту көргөн, мыкты жигит болду. Эми айта келгенде адамдын эң чоң мугалим бул турмуш экен да. Балким ал мезгилде ата-энелерибиздин доорунда эркелеп жүрсөк, кийин ал кишинин байкуш ата-энеси өтүп кетти. Андан кийин турмуш тиричилик деп Казакстанга кетти, Россияга кетти. Баягы абдан турмушту көргөндөн кийин жолуктум. Такшалган, сөзүнө бекем, бир сөз айтса аткарган жигит болуп чыга келиптир да. Ошон үчүн жигиттин эң мыкты мугалими бул турмуш окшойт деп ойлоп койдум. Азыр учурда көбүнчө сиздин оюңузча биздин эле Кыргызстан абалы
Аялдардын оозу бошпу же эркектердин? Эми азыр айтып атпайсызбы, кыянат кылба депчи. Мага ушунча ишенип атканыңыздардан кийин мен да кыянат кылбайм. Анткени ишенимге кыянат кылыштын өзү бул жакшы нерсе эмес да. Билбей туруп айтыш дагы бул аманатка кыянатчылык. Азыр мына билбей туруп эле менин оюмча деп туруп бирдемени сүйлөп коебуз, анан кийин адамдар талашып тартышып жатып болуп атпайбы? Эч кандай факт болбогондон кийин, бир социологиялык иликтөө болбогондон кийин мен азыр айта албайм кимис деп. Бирок негизи аялдардын оозу бош деп ишенип жүрөбүз, бирок кийинки мезгилдерде эркектер деле алардан кем калбай калды да. Өзгөчө мына гезиттерде түкүнчө мынтип коюптур, анан кийин түкүнчө жаш кезинде мындай күнөө кылган экен деп чоң эле саясатчыларыбыздын аброюна тоо кетирип коюп атабыз. Алардын үй бүлөсүнө тоо кетирип коюп атабыз. Азыркы абалы жакшы болсо деле ошо өткөнүн эстеп туруп мындай адамдын аброюн түшүрүп койгон бул жакшы нерсе эмес да. Ошон үчүн анан түбүн карасаң эркек эле адамдар кол койгон болот да, журналисттерчи. Ошон үчүн эми муну бир Кудай билет, бирок менин оюмча ушу аялдар ичине сөз жатышы кыйын го дейм. Бизде СМС билдирүүлөр бар экен, урматтуу көрүүчүлөр, жана оюнду эскертип кеткенбиз. Суроо ям эмеспи деп жазыптыр. Жок, тилекке каршы жоогуңуз туура эмес, урматтуу көрүүчү. Дагы бир жолу ойлонуп да жакшы аракет кылып көрүңүз. Убактыбыз аз калды. Жакшынакай белектин ээси болуңуздар. Өзү негизи эң жакшы белек китеп дейт да. Анткени китепте көптөгөн маалыматтар бар. Ушундай жакшы белектин ээси болуп, бул жерден көптөгөн маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми биз кайра маегибизди уланталы. Дагы СМС билдирүү бар экен. Ям дейт. Жок, урматтуу телекөрүүчү, дагы тилекке каршы туура эмес. Суроону дагы бир жолу хам эмеспи? Жок, хам эмес, туура эмес. Дагы бир жолу суроону кайталап өтөйүн, урматтуу телекөрүүчү. Нух алейхиссаламдын доорунда суу каптаган кезде момун мусулмандар жасаган кемеге түшпөй калган Нух алейхиссаламдын баласынын аты ким? Мындан бир аз алдын Кенан деп жооп беришкен экен эле. Чынында, урматтуу телекөрүүчү, сиз туура жооп бердиңиз деп айталы. Кенан болчу. Кенган. Ооба, туура жооп бердиңиз. Мындан алдыңкы СМСте Кенан деп туура жооп берди көрүүчүбүз. Сиз биздин эфирге кайрылсаңыз болот. Түз эфир номерибиз бар. Ошол аркылуу келип, дарект алып, могу белектерди алып кетсеңиздер болот. Сиз менен кайра маегибизди уланталы. Сизге оозу бош бул кандай сыпат? Буга эми жооп бергенде эле болдук, бирок негизинен жакшы сыпат эмес деп эдикпи? Анткени бул кыянаттык деген Кудай берген жакшылыктарды өз ордуна пайдаланбоо да, же болбосо кандайдыр бир зыянга пайдаланыштык. Мына ошону кыянаттык деп айтабыз. Мисалы, Кудай Таала бизге тил берди, сөздү бекер берди, бирок ушак айтып ага кыянат кылып атабыз, туурабы? Кулак берди, аны менен ушак угуп атабыз, кыйбат угуп атабыз. Кол берди, муну менен кээде кыянат кылып бирөөнү уруп коебуз, бирөөгө зордук зомбулук көрсөтөбүз. Паралгандар канча ушул колдору менен. Кудай Таала бизге убакытты бекер берди. Аны болсо смартфондордо отуруп, Одноклассникте отуруп, Фейсбукта пайдасыз сөздөрдү сүйлөшүп, азыр эми чоң класстар болуп атпайбы? Ошол жерде баягы жарааны ырватып, ошону бекер кетирип атабыз. Айтор булардын баардыгы үчүн акыретте бир сурак болот да. Эмне үчүн мен буларды айтып атам? Анткени оозу боштук деген бул ишенимге кыянат кылгандык менен барабар да. Сага бирөө сырын айтса ишенип айтат ушу. Анткени бир Ант деген жакында роман жаздым. Ошол Ант деген романда бир эпизод бар да. Адам бирдекени ичине сакташ аябай кыйын болот экен да негизи. Ошол жерде баягы Искендер Зулкарнайн деген пайгамбардын башына мүйүз болгон деген бир риваяттар бар эмеспи? Анан ал көрүнгөнгө аны алдыра беришмес экен да. Ким алдырса дейт. Бул эми пайгамбар эмес, балким башка жана Александр Македонский деп айтып жүрүшөт. Анан ким алса, ал жазаланып же өлтүрүлчү экен деген бир баян бар экен да, икая бар экен. Анан бирөө өзүн кутултуш үчүн апасынын эмчек сүтүнө бир тамак жасап, анан аны жедирип коюп, эмчектеш болгондон өтүрө албай калат экен да. Анан эч кимге айтпагын деп коет экен, бирок ушунчалык кыйналат экен да. Бирөөгө айткысы келип, өзүнө батпай, ичинен буркан шаркан түшүп, анан айла жок, анан кийин бир булак бар экен, ошол жерге барып айтат экен да, булакка. Эч ким жок жерге барып алгандан кийин Искендер Зулкарнайнын башында мүйүзү бар деп кыйкырат экен да. Анан кийин ушул боюнча бир икая жүрөт, кийин ошол жерден суудан алып алып, чорго куюп алып, чор ойношот экен да. Анан чорлордун баардыгы Искендер Зулкарнайнын башында мүйүзү бар деп сайрап, элге таркалып кеткен экен да.
Ошон үчүн ичке сырды батырыш абдан кыйын өзгөчө кээ бир адамдарга. Ушу өлүп калайбыз айтканда ошончолук оор болот экен кээ бир адамдарга. Бул деле бир оор сыяктуу экен. Бирок адамдан ушундай аманат өтүнүч болду, сыр катары сакта деп. Ошону сактай билиш бул өтө маанилүү нерсе. Анткени бул аркылуу адамды бир көп зыянга учуратып коюшу мүмкүн да, эгерде айтып койсоңуз боштук кылып. Аманатка адам канткенде бекем боло алат? Аманатка адам бекем болуш үчүн Кудайдын алдында жоопкерчилиги болуш керек да. Мисалы, кечээ мен Германиядан келдим. Германиядан бир буюм бербейди саат. Анан кийин жанагы чек арадан өтүп атканда налогун кайтарып алса болот экен да. Налогу 22 евро болду. Алда мага аманат болду, эсине апарып бериңиз деди. Андан кийин ошол 2 евро бар эле да. Булчак чөнтөгүмдө 1 евродон 2 отурат. Бирок ага берилген 2 евро болчу. Андан кийин ушул Манас аэропортуна келгенде бизге кызмат көрсөтүп калды. Анткени мен тиги VIP жагы менен өттүм, депутаттык жагы менен. Анан баягы чыны классындан канча да Европадан келатабыз деп андан кийин баягы евро тыйынды алып берсем, тигиге берилген 2 еврону берип коюп турмун да. Албетте бул жагымда башка деле тыйын бар. Бирок ошол 2 евро ага арналган евро болчу да. Өзүмдүн евромдон бердим. Ошондой болсо дагы аманат деген ушундай нерсе экен. Мисалы бирөө сага бирөөгө берип кой деп 10 000 сом берсе, азыр мен муну пайдаланып тура берейин. Тиякта өзүмдүн 10 000 сомум бар, ошону берип коем дебеш керек экен да. Ошол 10 000 сомду 10 000 сомдой апарып бериш керек экен. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ошого мындай ичимден абдан өкүндүм. Аманатка ошондой мамиле кылыш керек экен. Себеби адамдын башына 4 нерсе балекет чакырат дейт да. Биринчиси жалган сүйлөш, экинчиси аманатка кыянаттык кылыш, үчүнчүсү арам жеш, төртүнчүсү жаман кулук мүнөз. Көрдүңүзбү? Анан ошол бир жолу үйлөнүп аткан мезгилде бир молдоке жаш жубайлар айтып калды да. Күйөөсүнөчү, мына сен үйлөнүп атасың, эгерде аялың муздак сууга колун салса ошого да жооп бересиң, анткени бул аманат. Мунун ден соолугу аманат, өмүрү аманат, келечеги бактысы аманат, ыйманы аманат. Ошон үчүн сен буга абдан жакшы мамиле кылгын деп. Ошон үчүн кыянатчылыктан Кудай сактасын. Бизде өзүбүз көп болгондой телекөрүүчүлөргө жакшынакай белектерди сюрприз кылып бердик. Андан сырткары сюрприз рубрикабызда көрдүңүз өзүңүз, жакшынакай белектерди бердик. Биздин сизге дагы жакшынакай сюрпризибиз бар. Бул жерде шариктер сизди күтүп турат. Ушунун үчөөнөн бирөөнү тандап алып, ичинде суроолор бар. Шарикти акырын жарып туруп, ичиндеги суроону акырын бисмилла. Суроо кайда кетти? Бисмилла. Не деген сюрприз болду экен? Көрөлүчү. Орозо ичи Ясин жана Каф сүрөсүн жаттаңыз дейт. Экөөнүн бирөөсүн. Бул эми аманат болду да мага, э? Сизге аманат болду. Кайсынысын жаттай деп болсоңуз. Вал Куранил Хаким иннека ламинал мурсалин. Муну жаттагам, чын айтканда. Анан Каф сүрөсү, Каф дегени бар, Каф дегени бар. Каф деген баягы үңкүр деген сүрө, кайсынысы болду экен? Иншалла. Каф сүрөсү, жана үңкүр деген сүрө да. Каф жума сайын жума күндөрү окуйт эмеспизби? Муну окуп жүрөм, бирок жаттай элек болчумун, балким ошого бел байлайын. Мага деле бир чоң аманат бердиңер. Бирок бул абдан сыймыктуу аманат. Анткени Куран жаттоо бул жашообуздун бир маңызы болуш керек да. Анткени Куран деген жараткандын сөзү. Адамдан жараткандын өзү канчалык бийик болсо, адамдын сөзүнө караганда жараткандын ошол Курандагы сөзү да ошончолук бийик да. Ошон үчүн ар бирибизге ушул Куран жаттоо насип болгон болсун. Мен да ушул эгерде көрөрмандар да мага дуа бергиси келсе тилейт элем, алардан ушундай дуаны өмүрүм өткөнчө ушул Курандын хафизи болсом экен, Куран жатка билип калсам экен деп. Азыр болсо мына Максат ажекебиз муфтий боло элек деп отургон Хидаятул Куран деген китеп бар. Алганча келдим эле, ошону окуп отурум. Буюрса жаттаганга аракет кылабыз иншалла. Буюрса жаттайсыз деп үмүттөбүз. Ал эми биздин убакыт деген учкан куш экен. Биз экөөбүзгө эфирге бөлүнгөн убактыбызда сонуна келип жетти. Өзүңүз жыйынтыкта өтсөңүз. Эми мага мындай абдан кызык суроолор берилди да, оозу боштук, анан аманат, кыянат дегенчи. Бирок биз бир нерсени түшүнөлү, биздин динибиз аманат. Адам билген нерсесин бирөөгө айтпаса, бул дагы аманатка кыянаттык болуп калат экен да. Ошон үчүн бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып туралы. Бул бизге мусулмандарга, имандууларга болгон аманат. Бирөөнүн көңүлүн көтөрөлү, анткени бирөөнүн көңүлү дагы аманат. Бирок кыжылат кылбайлы. Бирөөнүн жакшылыгына себеп бололу, жамандыгына себеп болбойлу. Анткени себеп болуш дагы бул өзүнчө чоң аманат. Анан бирөө тууралуу жакшы пикирде жакшы күмөндө болуш керек экен да, жаман күмөндө болбош керек экен. Көпчүлүк душмандык эмнеден пайда болот? Ошо жаман күмөн болуудан пайда болот. Эгерде жакшы пикир болсо, жакшы күмөн болсо, сага аюу деле, карышкыр деле, арстан деле баш ийип берет экен да. Циркти карасаңыз,
Адамга баш ийип ойноп берип атат. Анан эгер жаман күмөндө болсоң, өзүңдүн бир тууганың деле, өзүңдүн досуң деле душман кылып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн анан дагы бир чоң аманат бар, бул мекен деген аманат. Көчөгө түкүрбөйлү. Анткени бул көчөлөр таза кармаш бизге аманат болгон. Эмне үчүн биз ушундай да өрнөк катары Европаны, Кореяны, Американы, анан кийин Японияны айтабыз. Келечекте ушундай бир деңгээлге жетели, Кыргызстанга келген адамдар да айтып кетсин да. Кыргызстан деген жерге бардык, көчөсүнө түкүрбөйт экен, бир да таштанды көрбөйбүз, адамдар ынтымак экен, ушунчалык адептүү экен, ыймандуу экен деп. Ошон үчүн жакшы кулк мүнөз күтүү дагы бул дагы аманат. Ошо жакшы кулк мүнөз менен, адеп акылак менен, ыйман менен Кыргызстаныбыздын баркын көтөрөлү, жараткан алдындагы даражабыз бийиктей берсин. Ар бириңиздерге аманчылык, тынччылык, бекем ден соолук тилейм. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз соңуна келип чыкты. Бүгүнкү темабыз аманат көй жана оозу бош болчу. Көптөгөн жакшы, пайдалуу кеңештерди алдыңыздар деген үмүттөмүн. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.